Assalamu alaikum урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутман кеш жалпыңыздарга. Туугандар, бизде кезектеги автоунаабыз Kia Rio 2021 жылкы 1.6 автомат коробкада максимальный комплектацияда туугандар. Бул туугандарыбыз алган. Азыр бир сыйра өздөрүнүн комментарий угайылдагы машина кимден алынган, кандай варианттар менен берилет, анан мен сиздерге жакшылап түшүндүрүп берем. Машина ким алып чыгып берген тууган? Машинаны өзүбүздүн бир акебиз алып чыгып берген. Кандай, айылдашпы? Ооба, айылдаш, ишеничтүү, документ, машинанын ээси боюнча пол ишеничтүү. Машина 2 миллион 250 турат. 900 миң өткөн, 1 миллион 400 примерно калган да. 1 миллион 350, 1 миллион 400. Ооба, примерно. Машина без ограничения, машина белый цветта, еще белый наклейка болгон полностью. Эми өзүбүз минебиз деп полный кылдырган элек да. Эми кичине серьезный проблемалар бар, эми лишний ал. Ошого байланыштуу эми сатыш керек болуп атат да. Буюрса туугандар, 900 канча миң өтүптүр, 600 миң берсеңиздер машинаны өткөрүп берет. Калган 1 миллион 400-үнү ай сайын канчадан дедиң? 55 миңден дедиң? 55 миңден төлөп кутулуп аласыздар. Анан ошондо 2 миллионго турат. Максимальный комплектация өзүңүздөр мага караганда жакшы түшүнөсүздөр. Машина боюнча бир сыйра көргөзүп коеюн эми. Историясы полный таза дейт. Өзү машина ак экен, үстүнөн дагы защитный пленка ак наклейка кылып тур. Полный круговой парктроник болот. Задний вид камера болот. Фаралары дагы диодный болот, көрүп атасыздар. Сырты күйөтүндай, противотуманка болот, 16-чы куюлма диска болот. Бул жеринде поворот повторитель, ветровиктер, бесключовый доступ. Бул жерде атаң полиге жинди го. Так, эми сиздерге ички салону боюнча көргөзүп коеюн туугандар. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, тудум-судум, бул жагында антибукс, датчик давления шины, корректор фар. Пробеги 90.547 экен, көрүп турасыздар. Дисплей, Bluetooth менен, Android система менен клип көрсөңүздөр дагы болот. И старт-стоп бар, климат-контроль, подогрев лобовое стекло, кондиционер, автомат коробка, бул жагы подогрев руль, паркинг и подогрев передние сиденья. Кожаный сиденья болот, билесиздер. Так, подлокотник заводской, артында USB зарядкасы менен. Подогрев задней сиденья. Бар жогу таза туугандар. Азыр эми мотор коробка жагында сиздерге бир сыйра көрсөтүп берейин. Ева ковриги бул жердики салатовый цвет экен. Так, эми арт жагы боюнча мотор жагын ачып бериң тууган. Меткалар ордунда. Эми жаңы машина туугандар. Историясы таза дейт, мынакей өзү ак экен. Кошумча наклейка берилиптир. VIRS. Полный комплектация. Задний диффузор да көрүңүздөрбү? Наклейка, мына наклейка кызыл. Же өзү ушундайбы? Кызыл болмок. О, наклейка окшойт. Же өзү ушундайбы? Краскабы? Эшкаралардын жени эмессиңби? Жок. Бизде эмелер бар да, баягы. Көрүүчүлөр барбы биздин эшкара тайкелерден? Жазып коюңуздарчы комментарийге. Түшүнгөндөр түшүндү болуш керек. Бизге боло берет, биз да жени болобуз. Так, крыло боюнча цилиндрлер коюлуптур. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Мына азыр туугандар максимальный эмес комфорт комплектациялары 2 миллион 200, 2 миллион 300гө туруп атат. Көрүп атасыздар. Ар кайсы парктар ар кандай вариант менен алып чыгып атат. Бияктыкы болсо азыр сиздер 600 миң бересиздер. Дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Калган 1 миллион 350, 1 миллион 400-үнү төлөгөндө машина 2 миллионго турат. Бул жерде максимальный комплектация. Азыркы учурда эле салонго барып көрүңүздөр. 21 максимальный комплектациялар 1 миллион 700, 1 миллион 800 тегереги турат. Плюс-минус bir 100 миң плюс-минус. Карап көрөсүздөр өзүңүздөргө. Көңүңүздөргө туура келсе видеонун темасына номер болот. Чалып байланышып көрүңүздөр.